Eminiz azır ne oldu? Kommentar berip koyuyoruz mu? Karmağım geçti. Aha. Karmağımda tüm açı üstüne koydum. Aha. Aturalığımda sözleri. Demek hazır biz жыйындан чыгып эле дароо камагандан чыкты. Бул жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жамгырчиевдин Ак үйдүн 2-кабатындагы кабинеттин терезесинен секирип качып бараткандагы тасма. Ал фракциялашы Нилифар Алимжанованын иш бөлмөсүн пайдаланган. Аны кесиптеши өзү да тастыктады. Эмиль Эриковичтин андай ниети бар экенин дагы мен билбегенмин. Кабинетинен секирип кетти деген маалыматты бир нече убакыттан кийин өзүм жардамчыларымдан уктум. Ушуну айтып коеюн дедим. Биз кече мындай адамгерчиликтүү жактан колдоп, аны түшүнүп, эми пока не доказано, не виновен деп жана комиссияга барган максатыбыз, ниетибиз деле ошол болчу. Бүгүн эл өкүлүнүн кайда экени белгисиз. Ал эми парламентте кесиптештери аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксаат берди. Тиешелүү токтом долбооруна 69 депутат макул деп колдогон. Буга чейин түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагасы Алишер Эрбаев Эмиль Жамгырчиев өткөн жылы Салимбай Байбатча деген каймана аты менен таанымал Өзбекстандын жараны Салим Абдувалиевден колдоо алыш үчүн Кыргызстандын чек арасын мыйзамсыз кесип өткөнүн айтты. Берүүнү оор эмес, мыйзамсыз чек арадан өтүү боюнча. Кайсы чек арадан өткөн? Өзбекстан. Мыйзамдап өткөнүн ишендик, анткени Өзбек тарапынан да кылмыш иш козголгон бул боюнча. Кимге козголгон? Жамгырчиевдин. Салимбай ака, урматтуу Салимбай ака, сиз деген бүт жерди карап турасыз, сиз деген баарын кармайсыз. Орто Азия баарыбыз баш ийебиз, чоң кичинен баарын баш ийебиз. Биздин президенттер дейт. Салимбай ака дейт, Кыргызстандын 30 жылдык эгемендүүлүк болгон президенттер Акаев, Бакиев, Отунбаев, Атамбаев, Жээнбеков, азыркы президент Жапаров баардыгы тең сиздин ак маңдайыңызды дейт. Көрөгөчтүгүңүздү дейт, кадыр баркыңызды жогору баалап, ажоолук такка келери астында сизден сөзсүз түрдө батаңызды алып кетип турушкан дейт. Мына, бул деген эмне деген маскарачылык? Бүт мамлекетти маскара кылып атат бул. Эч качан криминалдык авторитеттерден биздин кайсыл бир президент болсо дагы эч качан барып бата алган эмес. Бата албайт дагы. Так. Мен дагы сиздин эл аралык деңгээлде кадыр баркыңызды бийик сезип, сизден жараткандын ыраазычылык үчүн мага жардам беришиңизди суранам дейт. А суранган нерсесин бири бул ошол Ташиевди дейт, жоопко тартып берейин дейт. Понимаете? Мына анын каты турат. Бул каты жалган эмес. Мына Айдарбековде бар, булар окушту, барды көрдү. Жамгырчиев өзү да айтты, ооба мен жазган катым бар деп. Көрүп атасыздар, ушундай адамдар мына араңыздарда депутат болуп отурса кандай болот бул? Маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев да ырастады. Атайын кызматтын төрагасы коюлган айып менен камакка алынбай турганын билдирип, Эмиль Жамгырчиевди иш сотко өтсө, сотко келүүгө чакырды. Келсин, бүгүн эле келсин ошол следствиеге. Кармабайбыз, камабайбыз, эч нерсе кылбайбыз. Сотко өткөзүп беребиз, соттон анан соттун чечими менен иш боло берет. Былтыр 27 декабрда башкы прокурор Курманкул Зулушев депутат Эмиль Жамгырчиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксаат сураган. Депутат өзү бул аракетти саясий куугунтук деп баалаган. Азырынча эл өкүлүнүн жардамчылары, адвокаты комментарий бере элек. Ал эми анын сурактан качып кетүүсү коомчулукта кызуу талкууга түшүп, көпчүлүк депутатка жарашпаган иш деп баалашууда. Депутаттын жасаган иштерин таң калыштууда, жапжаш эле балада биринчи класстын баласы да ошондой кылбайт. Ушу депутаттар дагы арасында бар экен да. Ушу 90 депутатты уят кылып, кашадан секирип өтүп, жаш бала окшоп чуркап баратканы бул позор да просто. Жолдаш депутаттар ушундай бир араларынан чыгып калат экен, уят эле. Деңгээли, анын деңгээли уже ачылды да. Кандай деңгээлде биздин депутаттар? Азыркы мына 90 депутаттын арасында дагы толтура окшогон депутаттар бар.
Эмил Жамгырчиев 1982 жылы Фрунзе шаарында туулган. Ал ИИМдин академиясын юриспруденция адистиги боюнча жана Кыргыз улуттук агрардык университетинин экономика факультетин бүтүргөн. 2000 жылдан бери ички иштер министрлигинде президенттик аппаратта иштеген. Финансы полициясында көп жыл эмгектенип, орун басарлыкка чейин жеткен. Жогорку кеңешке Альянс партиясынан шайланып келген. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ.